Эң алгач салам айтам барыңарга, ийгилик таазим кылам жалпыңарга. Элимдин каада салтын ыйык туткан өзгөчө каадасы бар калкыбызга. Мен Оразалиева Ырысат Расуловна Чүй облусуна караштуу Бардыгын ысымы аталган Панфилов районундагы Кумарык айылында төрөлгөм. Мектепке кирдим мен дагы, убакыт өтүп тез эле мектепти да аяктадым. Максатым мугалимдик кесип эле. Мугалим болсун деген үмүтүмдү Кудайдан тилек кылып шашылдым. Арабаев атындагы окуу жайды ошентип ийгиликтүү аяктадым. Жаштыктын жалындаган кездеринде иш баштап Бурунчиев мектебинде көксөгөн максаттарым орундалган. Мугалимдик кесипке жеткенимде азыр дагы талыкпай иштеп келем. Бир күндүк эмгегимди айтып берем. Таң зарында эрте туруп ойду саап баштаймын. Отту жагып шашкалактап мектепке кадам таштаймын. Кечке дейли балдар менен чарчаганды билбеймин. Мени күткөн балдарыма сабагымды беремин. Убакыт саат жеткен соң үйдү көздөй шашамын. Үй түйшүгү толтура шашкалактап жасаймын. Анын баары бүткөн соң кайра ишке отурам. План, дептер баарын жазып түн жарымда уйкуга батам. Анда сөз менин педагогикалык ишмердүүлүк жөнүндө болмокчу. Бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөр ар тараптуу инсанды тарбиялоо үчүн колуна келген баардык күч аракеттерин жумшашууда. Өлкөнүн өнүгүүсү сапаттуу инсандарга көз каранды. Ал эми сапаттуу инсанды тарбиялоо мугалимдин ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Өзүмдүн мугалимдик ишмердүүлүгүмдү өнүктүрүүгө 3 негизги максат кылам. Булар билим, жөндөм жана инсандык сапат. Анткени мугалимдин билими, жөндөмү жогору, инсандык сапаты жогору болгон мугалим өзүнө жана башкаларга үлгү боло алат. Окуучулар мугалимдин катуулугун, урушканын кечирет. Ал эми өз билимин билбегенин кечирбейт деп улуу педагог Макаренко айткандай, өз билимди жогорулатуу максатында ар кандай семинар, курстарга, конкурстарга катышып келет. Алган билимдеринди окуучуларга ийгиликтүү, жеткиликтүү бере алганын жыйынтыгында окуучуларым мектеп ичиндеги жана райондук олимпиадалардан орундарды алып келет. Педагогикалык ишмердүүлүктү өнүктүрүүдөгү интерактивдүү ыкмаларды колдонуу менен саякат сабак, семинар сабак, оюн сабактарды өтүп келет. Жаңыча ыкмаларды ойлономун, заманбап техниканы колдономун, эң мыкты сабактарды өтүү үчүн далай жолу түн уйкумдан ойгономун. Заманбап мугалим катары жаңы технологияларды өздөштүрүү менен аралыктан окутуу мезгилинде ар кандай видео сабактарды даярдап конкурстарга катыштым. Жана өзүмдүн жасаган видеолорумду YouTube каналыма кылып, башка мугалимдер менен тажрыйба алмашып келем. Педагогикалык ишмердүүлүгүмдү өнүктүрүүдөгү экинчи максатым бул жөндөм. Мугалимдин жөндөмүндө өзүн алып жүрүүсү, сүйлөө маданияты, үлгүлүү жүрүм туруму, так сүйлөөсү өтө маанилүү. Жөндөмүн колдоно билген мугалим келечекке ишенимдүү карап жана окуучуларга үлгү боло алат деп айта алам. Андан кийин үчүнчү максатым мугалимдик инсандык сапаттары. Бул мугалимдин инсандык сапаттары дагы өзгөчө мааниге ээ. Андыктан өзүм дайыма боорукер, жөнөкөй, сылык, тартиптүү болууга аракет кылам. Окуучуларды дагы ушундай сапаттарга ээ болууга үндөйм. Келечекке ишенимдүү кароо менен чоң атабыз жазуучу журналист Жапар Саатовдун автордук кабинетин ачып жетиштик. Бул кабинетти азыркы учурда өзүм жетектеп келем жана бул дагы менин педагогикалык ишмердүүлүгүмдөгү эң чоң жетишкендик деп айта алам. Окуучулар кеңештердеги кулагын жаап, үлгүлүү жүрүм турумдарга көзүн ачат дейт. Андыктан окуучуларга ар тараптан үлгү болуу менен өзүмдүн педагогикалык ишмердүүлүгүмдө негизги 3 сапатты өнүктүрүү үстүндө иштеп келем. Арасынан мен тандаган кесиптин аруу балдар дүйнөсүнө кезиктим. Окуу билим тарбиясын бүт көрүп, эң бир таза, тунук үндү эшиттим. Мен тандаган, менин сүйгөн кесибим, менин жолум, бүт ырысын кешигим. Талбай кызмат кылгым келет өзүңө, ката кетсең сурайм сенден кечирим. Бейбит күндүн
ачык билим эшигин, бергим келет менден алчуу кешигин. Аларга эмес, анан кимге арналмак эл агартуу мугалимдик кесибин. Көңүл бураңыздарга